Неге биринчи жолу келесиң сен? Неге мындай проблема болуп атса, неге сен биринчи жолу келесиң бияка? Тревога уруп келбейсиң, мен сени кабинетте отурбады белем, кыдырып иштегин деп, канча болду иштегениңе сен министр болуп? 2 ай, 2 айдан эмне? Кирип эле кабинетиңе эмне, көчөгүң жабышып калдыбы креслого сен? Чечпейсиң олардын просьбасын, проблема болуп атканда, эмне? Кичинекей балдар өлүп атса моякта, сен кабинетинде отурасың. Айтпайсың проблемаларды. Мен сага эмне деп айтып жибердим менен, койдум менен министр болуп. Проблема болсо дароо келип айтып туруп, моментально чечип турам дебедим. Мындан артык эмне жумушуң бар сен, эмне? Же барбы башка жумушуң сенин артык? Жок, бул центрге келген, бул врачтар. Жок, сен могу жерге келген жоксуң да, могу жерге. Ушул жерге. Чакырса келбейт экенсиң, чакырып атса да, аякта проблема мурдатан бери. Мурдатан бери экенин билебиз, 30 жылдан бери проблема. Чечпейсиң сен. Мага келбейсиң эгер сенин алың жетпесе. Неме делен азыр 3 күн, 2 күн срок, бүгүн эртең. Полностью могу жерге эмне керек бардыгын таап берген. Аппаратураны берген. Полный күчтүн баарын ушуга жумшаган. Жок ба акчаң министрликте айтмаган. Таап беребиз источник. Өз сенин жолуң болсун. Выговор сага менен. Давай, неме делен бүтүрүп. Жашайсың могу жерде. Түшүндүңбү? Качан проблема бүттү дегенден кийин анан ушул жерден кетесиң. Кабинетте отурба, мояка жаша келип тур.